эң негизги жалпы мына жогорку результаттарга жетиш үчүн биз баягы илим алуунун секретин билишибиз керек да. Секрети ошондо кайталоодо болуп атат да. Ошондо биздин мээбиз эмне кылып атат? Биздин мээбиз жаңы информацияны биринчи жолу силер укканда 98% тозот экен дайыма. Любой адамдын мээси тозот экен, киргизбейт экен да кыскасы. Ошондо 98% информацияны тозуп аткандан кийин 2% информация эле адамга, то есть мээге кирет экен да. Анан биз баягы түшүндүм деген сөздү дагы көп сөздөрдү туура эмес колдонобуз да, мындай билип билбей эле колдонобуз. Бул тууралуу дагы азыр мен бүгүнкү лекциябызда кененирээк айтып берем. Практика кылабыз, түшүнөсүңөр. Ошондо биз кандайдыр бир теманы өздөштүрүп атканда, ошону бир жолу жаңы болсо ошо тема биз үчүн, анда 2% эле кирип аткан болсо, 20% үйрөнүш үчүн 10 жолу кайталаш керек да, ошол эле теманы. Мисалы үчүн видео сабактар болсо, ошо видео сабакты сен 10 жолу көрсөң 20% кирет. Мисалы үчүн химияны баштап атасыңар дейли, математиканы нөлдөн баштап атасыңар дейли. Мисалы полный курс бар, видео курс бар. Анан ошону кайталаш керек болот да, кайталаш керек. 10 жолу, 20 жолу. Экинчи маселе бул жерде ар кимдин деңгээли ар кандай дедик, мээсинин мындай кабыл алуу деңгээли ар кандай да. Мисалы үчүн муну түшүндүрө кетсек, бизде мына телефондо антенна бар, чынбы? Антеннабыз бар го телефондо. Анан ошондо антенна баягы 5 мисалы үчүн 1, 2, 3, 4 экен, 4 баягы палочкасы тең чыгып турса, антеннаны кандай аябай жакшы кармайт интернет. Анан антенна азайган болсо, жакшы интернет кармабай, видео көрсөтпөй калат го. Ошондой эле ар бир адамдын дагы мисалы үчүн бул кабыл алуусу көз менен көрөт, кулак менен угат. Информацияны биз көз, кулак, анан тери аркылуу, жит аркылуу, даам аркылуу информацияны кабыл алабыз да. Анан ар кимдин деңгээли ар кандай болот экен да. Ошондо кээ бир адамдар, мисалы үчүн 10 жолу кайталаганда мээге кирип кете турган болсо, кээ бир адамдар 3 жолу кайталаса түшүнүп калат. Кээ бири 30 жолу кайталаганда түшүнөт да. Бирок көбүнчө окуучулар, адамдар негизи эле бул нерсени билбегендиктен макул 5 жолу кайталайт, анан 5 жолу кайталагандан кийин таштап коет экен да, таштап коет. Мен колуман келбейт экен, мен иштебейт экен дейт дагы, таштап коет. Негизи эмне болуп атат? 30 жолу кайталаганда сиңе турган болсо, анда 29 жолу кайталап, анан 30-унчусун жетпей калса, түшүнбөй калат деген сөз болуп атат да бул жерде. Ошондуктан эң көп көрсөткүч бул 50 жолуга чейин жеткириш керек балдар. 50 жолуга чейин кайталай турган болсоңор, канчалык тема татаал болсо дагы силер аны үйрөнүп алат экенсиңер. Эми буга эмне адамда ички мындай күч керек болуп атпайбы кайталаш үчүн. Ошон үчүн силерге баягы ортодон чын эле ошол бал керекпи же кереги жокпу, ошону так түшүнүп албаган болсоңор, анда 50 жолу эмес, 5 жолу, 6 жолу деле кайталай албайсыңар да, таштап коет. Адамда баягы причина деп коет. Себеп жок болсо таштап коет. Мисалы балдар, жөнөкөй бир мисал келтирейин. Мисалы үчүн Токойдо бир студент кыз Токойдо адашып калды дейли да. Такыр билбейт, каерден чыгышты билбейт. Анан ачка бир күн кечке жүрдү, ачка болду, жолду таппай атат, адашты. Анан эми мен тагдыр ушу экен да деп анан мисалы үчүн багынабы же издейби, эмне кылат? Жооп бергилечи, жазгылачы чатка. Эмне кылат бул? Чыга албай атат, күчүн жоготту, чарчады, тамак жок, суу жок, жолду билбей атат. Бүт чытырман Токой, колу бети башы сыйрылып кетти. Токойдо адашып калды ортосунда, баягы тайга, чоң токойлор бар го. Же Амазонка дейбизби? Издейт дейт. Издеп атып чарчады, мына бир күн кечке жүрдү. Эмне кылат анан? Таштап коёбу? Үмүт үзбөй чыкканга аракет кылат. Эми вообще шанс жок болуп атат да чыкканга. Эмне кылат?
таштаса таштап коёттур балким, чынбы? Эми карагыла, экинчи мен силерге ошол экинчи эле ситуацияны айтайын да, экинчи кырдаал. Өзүнө ишенеби эмне кылат, эми ар кандай ситуация, бирок мен силерге экинчисин айтайын. Ошол эле кыз колунда баласы бар да, мисалы үчүн жаңы төрөлгөн мындай эмчектеги баласы бар колунда. Эми эмне өзгөрдү? Аракет кылабы эми чыкканга? Токойдон чыкканга. Колунда баласы бар. Аракет кылат уже, аракет кылат. Аябай эмне болсо дагы деп, даже ошол жерде карышкырлар менен бетме бет согушканга даяр болот да, баласын коргош үчүнчү. Чынбы? Чын. Эми могу биринчи, мисалы үчүн, биринчи ситуация менен экинчи ситуацияда эмнеси ошол эле кыз болчу да, просто экинчисинде баласы бар. Бирок эмнеси бул жерде эмне түрткү болуп атат? Ошол дагы аракет кылганга, күчү калбай калса да дагы чыкканга аракет кылганга эмне себеп болуп атат? Баласы. Ошо баласы себеп болуп атат да. Ошо себеби бар үчүн ал дагы күчү жок калса дагы умтулганга даяр. Чынбы? Чын. Эми ушул эле ситуацияда балдар, мисалы үчүн, жаңы төрөлгөн баласын себеп да ошол айынан, мисалы үчүн, эмне болсо дагы там ушу балам жашап кетсин деп бүт күчүн жумшайт да. Ошол сыяктуу, мисалы, азыр силер го жашсыңар, например, 11 класс. Анан көбүңөрдө себеп деле болбошу мүмкүн да. Там себеп деле болбошу мүмкүн. Себеп жок болсо, анда силер эмне кыласыңар? Максат. Алдыга койгон максатыңар, мисалы үчүн, алдыга максат коюш керек дагы, анан ошо максатка умтулуш керек, а себеп болсо дайыма аркаңан түртүп турат да. Себеп ар кандай себеп болот. Мисалы үчүн, бирөө таарынтып койгон болушу мүмкүн. Сен колуңан эчтеке келбей атам депчи, анан мен ушинтип айтты эле, мен ошого көрсөтөм деп кээ бирөө жинденип алып кылат да. Бул аркасынан түртөт да. Муну себеп деп коет. Ушундай себепти аныктап алып, анан максатты койсоңор жеңил болот да. Себеби баягы кыйынчылыктар болгондо максатты адам бат эле унутуп кала берет да. Себеби башында бар да, анан аны унутуп калыш оңой, бирок себепти күндө көрүп турат да, күндө көрүп турат. Ошондуктан ал түртөт. Ошондуктан баягы себепти аныктап алыш керек дагы, эмне үчүн, ким үчүн же эмне үчүн силер ошол көп балл алышыңар керек. Анан экинчи баягы кесипти аныктап алсаңар, анан оңой болот да. Мына ушул эки нерсе. Эми балдар, кайталоо жөнүндө айтып атабыз, кечээинки тапшырма мындай берилген болчу. Эртеден кечке чейин, кечээинки сабак бүткөндөн баштап бүгүнкү сабакка чейин мен ортодон кантип 200 балл алам деген суроону өзүңөргө беришиңер керек болчу. Анан экинчи суроо кайсы эле? Экинчи суроо болсо, мен кайсы кесипти тандайм деген ушул эки суроону эртеден кечке чейин мээде кармаш керек болчу. Бирок мен силерди эскерткем, что мээңер силерге бар руксат бербейт, унуткарып салат. Унутуп каласыңар по-любому деп. Ана ким кармай алды? Ким ошол суроону мээсинде кармады кечке? Жазгылачы комментарийге. Барыңар эле унутуп калгансыңар го, Мен айтып атканбыз, автопилот баары унуткарып салат. Так, Улкан. Уnuттум дейт нерсе. Унутасыңар да. Ошондой болот. Таттебеби унутпаган окшойт, Жок агай дейт. Азыр көрөбүз. Кана жазгыла, активный мындай мага жооп берип жазып мындай окусаңар, жөн эле отура бербей. Унутуп кайра эстеп дейт. Так. Дайым эмес, бирок арада эстеп жаттым дейт. Ким 20 жолу эстеди, мисалы үчүн, кантип мен ортодо 200 балл алам деген суроону ким өзүнө 20 жолу берди? Барбы ушундайлар араңарда? Билбейсиңер, мен 20 жолдон көп бердим дейт. Улкан айтат, азыр мен Улканга суроо берем, азыр көрөбүз. Бул суроону бере бергендин өзүнүн дагы эмеси бар да, анын ар жакта дагы бергенде сөзсүз бир плюс бар да, азыр аны сүйлөшөбүз. Колума бир нерсе тагып алып, ошону көргөн сайын эстеп аттым дейт, Теспи алып алсаңар да болот, колуңаргачы, баягы электронный теспи бар го. Ошону менен улам баягы
санап тургангачы унуткан жокмун, дайыма эле эстеп оюмда турду. Дайыма оюнда тургандачы сен кечке ошону эле ойлойсуң, башка эчтеке ойлобойсуң да. Анан үйдөгүлөрүң сенден сурашы мүмкүн, дай жан сага эмне болду, анара эмне болду, отурасың го десе, анан мен ушу кесибимди ойлоп атам, кесипти кандай тандаш керек, ортодон кантип 200 балл алыш керек деп ойлонуп отурам деп жооп бермексиң да. Башка эчтеке кылбай, кечке ошону оюңарды кармасаңар ошондой болот. Бул мындай да, азыр мына Улукандан сурайлы. Көп жолу 20дан көп жолу өзүмө ошо суроону бердим дейт. Ошо суроону өзүңө бергенде кандай, мисалы үчүн мээге суроо бергенде мээ иштеп баштайт экен. Эгерде мээге суроо бербесек, мээ автопилотто болот экен. Автопилотту кечеги сабакта кененирээк айтканбыз, автопилот бул кайталайсың, кайталагандан кийин жаттап алгандан кийин мээ өзү автоматически эле кыла берет. Баягы мектепте деле мугалимдер бар го, эсептерди баягы шуулдатып чыгара берет го. Эди ойлонбой эле чыгарып, мисалы үчүн, ойлонбой эле колу өзү чыгарып кетет. Бул автопилот да. Жаттап алгандан кийин өзү дене өзү эле кыла баштайт. Түшүнбү? Ошондо автопилот, эгерде сен суроону өзүңө бере бербесең, мээ автопилотко чүрөт да, күнүмдүк турмуштарды эле баягы жасаган нерсеңди жасап жүрө бересиң. WhatsApp'та отурасың, видеоңду көрөсүң, табагыңды жасайсың, үйдү шыпырасың. Балдар болсо дагы үй жумуштарын жасайт, же балдар достору менен отурат, баягы эле ха-ха хи-хи деп эле мааниси жок сөздөрдү сүйлөшүп эле отура берет. Бул автопилот да. Түшүнбү? Эми суроону өзүңөргө бергенде, мына Улукан, эми сен жооп бер. Кандай варианттар келди? Мына мээ уже иштей баштайт да, өзүңө суроо бергендечи. Эмне деген мындай чечимдерди сунуштады? Уже мээңерге кадимкидей чечимдер келе баштайт. Эмне кылыш керек? 20 жолу кайталаш керек, муну башташ керек, тигини кылыш керек. Кой сабак окуйюнда уже отуруп даярданып баштагандар болушу мүмкүн. Улукан, болдубу сенде ошондой? Кана кимде мындай варианттар келди да мээсине, чечүү жолдору, ошо 200 баллды кантип алыш керек экендигине көбүрөөк даярдан деп өзүм эле китептеримди тытып салдым го дейт. Эмне дейт? Өзүмчө эле китептерди тытып бердим. Дагы көбүрөөк берсең, уже отуруп иштей баштайсың. Демек, балдар ушундай. Дагы силерге тапшырма. Мен азыр бул тапшырманы баягы 20 жолу, 50 жолу кайталаш керек деген идеяны силерге сиңириш үчүн мен силерге 50 жолу айтышым керек да, силер 100% түшүнүп кылып башташ үчүнчү. Араңарда кээ бирөөңөр кылып баштадыңар мен айтканымды, бирок көбүңөр по-любому кылбайсыңар. Себеби адат бар да, адамды уже адат башкарат да. Сен мисалы үчүн өзүңө адат кылып аласың, анан адат сени уже башкарат. Адат ошо привычка, автоматизация да, мээң өзү эле кыла берет. Ошондуктан силерге жетиш үчүн мен 50 жолу айтышым керек да, анан ошондо силер кайталап баштайсыңар. Эми бүгүн биз дагы ушул кайталоонун пайдасы бар деген теория боюнча мындай теория бар, балдар. 10.000 саат деген теория бар да. Теория и практика. 10.000 саат. Азыр мен силерге кичине кененирээк түшүндүрүп берем, бул эмне жөнүндө экен. 10.000 саат. Ким укты эле ушул боюнча? 10.000 саат теориясы боюнча. Кимде маалымат бар? Ким билет? Так. Уккан эмес экем дейт, көзүң ооруганча окубасаң, белиң ооруганча иштейсиң деген чын дейт. Ооба. Так, насыйкат укпаптыр. Калгандарыңарчы? Мен суроо берсем, ошо суроомо жооп бере албай отурасыңар, балдар, кантип 200 балл аласыңар анан? Элементарный, мен жөнөкөй эле суроо бердим. 10.000 саат теориясын уктуңбу же жокпу де. Укпасам жок деп жазып кой. Ошону жаза албай атасыңар да көбүңөрчү. Мисалы үчүн, жаза албагандын себеби бар. Мисалы үчүн, мен ушуну жазбай эле коем да деген, мисалы үчүн, бул текеберчилик болот да. Текеберчилик, силер өзүңөр байкабайсыңар, бирок ичиңерде текеберчилик бар да. Мисалы үчүн, колуңарды көтөргүлө ким билет десе, ошо колун үйдө көтөрө албайт да. Ошо силер могул чатка жаза албай аткан нерсе, ошо колуңарды үйдө көтөрө албайт. Ошо кичинекей колуңарды өзүңөр көтөрө албасаңар 200 баллды кантип аласыңар?
Ошондуктан суроо берип атканда билсең билем, билбесең жок деп мындай кайтарым байланыш берип турушуңар керек. Бул ошондо өзүңөрдүн баягы эмеңерди тарбиялайсыңар да. Текеберчилик деген ошол илимди эки түрдүү адам ала албайт дейт. Биринчи уялчак адам, экинчи текебер адам дейт да. Уялчак адам айтат экенде, мен кантип сурайм эми депчи. Текебер адам айтат экен, ушундан дагы сурайм депчи. Бул ичиңерде бул үндөр чыкпашы деле мүмкүн, бирок неме да. Ошондуктан мындан кутулушубуз керек. 10.000 саат теориясы мындай. Кайсы гана кесипти тандабагыла, эмнени гана кылбагыла, ошого 10.000 саат убакытты бөлө турган болсоңор, силер профессионал болосуңар дейт да. Азыр 1 мүнөт. Он 10.000 саат теориясы, правила, эрежеси деп да коет булчу. Эреже, правила 10 тысяч часов деп коет. Интернеттен да карасаңар. 10.000 саат теориясы, мисал үчүн мен математик болгум келсе, профессионал жогорку деңгээлде, да, өтө жогорку деңгээлде болгум келсе, 10.000 саат убакыт өткөрүшүм керек да, ошонун үстүндөчү. Эгерде мен англисче сүйлөгүм келсе, 10.000 саат убакыт бөлүшүм керек. Мисал үчүн келгиле, жаңы бир кесипти өздөштүрөлү де. Мисал үчүн кызык для интереса деп коет го. Мисал үчүн мына калькулятор менен эсептейбиз. Программистке кызыгып атасыңар, программист. Күчтүү программист болуш үчүн канча жыл убакыт кетет экен? Келгиле эсептеп көрөбүз. 10.000 саат, Кана анан ортого уже алып келип туруп, анан азыр эсептейбиз силер менен. Мисал үчүн 10.000 саат убакыт болсо, ким күнүнө канча саат бөлгөнгө даяр? Мына программист болуп үйрөнөбүз дейли да. Мына силер менен баштадык дейли да. Мисалы. Жаңы кесип. Так, Арслан 5 саат. Азыр мен орточо саатты эсептейбиз балдар, карап тургула. 5, дагы айткыла. 8. WhatsApp группа ачыш керек экен дейт. Жок, WhatsApp группа кереги жок. Ушундай эле Zoom менен эле иштейбиз. WhatsApp кереги жок. 6, 7, 8 саат. Так, 6 саат, 10 саат, 6, 7. Макул, көбүнчө орточо 6 саат болду, 6 саат болсо мындай кыласыңар балдар. 10.000 саатты, 10.000 саатта профессионал болосуңар да. Бөлөбүз 6-га. Ошондо 1666 күн болот экен да, эгерде күнүнө 6 сааттан бөлсөңөр. 1666 күндү биз 1 жылда 365 күн бар, 365 күнгө бөлөбүз. 4,5 жыл убакытта, эгерде 10.000 саат эреже боюнча күчтүү профессионал. Ошондо силер баягы жогорку кирешеге чыгасыңар да, баягы профессионал болуп, үйдө отуруп Россиядагы жумуштарды, Америкада жумуштарды аткара баштайсыңар, сайттарды түзөсүңөр, там приложение, оюндарды Androidке жасайсыңар, любой. Ошону өздөштүрүү үчүн күнүнө 6 саат убакыт бөлө турган болсоң, 4,5 жылда жетет экенсиң. Мисалы. Англис тили үйрөнгүң келсе, эми мында карап тургула. Күнүнө 6 сааттан бөлсөң 4,5 жыл болуп атат. Эми карап тургула. Күнүнө 3 сааттан бөлө турган болсоң, 4,5ды 2ге көбөйтсөң 9 жыл болот уже. Чынбы? 9 жылда профессионал. Ошон үчүн баягы университет көрүңөр, 4,5 жыл болуп па? Университет мурун 5 жыл болчу, азыр 4 жыл кылып койду. Ошондо 4 жылдын ичинде сен баягы тандаган кесибиңе профессионал болосуң деген сөз да. Эгерде ошо окуй турган болсоң, күнүнө 6 сааттан убакыт бөл. Көп айтат да, студенттик доорулор бир эле жолу келет, анан ойнош керек. Башка студент болбойбуз деп. Студент бир жолу болсоң, ошон үчүн окуш керек деп ой жүгүртүш керек. Эми ошол сыяктуу 11 класс, акыркы жолу 11 класс болуп атасыңар, окуп өткөрбөсөңөр болбойт. Эми карагыла, биз математика менен кыргыз тилге даярданышыбыз керек, чынбы? Математика, кыргыз тилге даярданышыбыз керек. Негизги тестти тапшырыш үчүн.
Азыр 1 мүнөт. Математика менен кыргыз тилге даярданышыбыз керек. Макул, силер мугалимдин деңгээлине жетпей эле койгула. 10.000 саат дебейли силерге. Жакшы математикадан бал алыш үчүн макул, ошол профессионал деңгээлдин жарымына 5.000 саат дейле. 5.000 саатты кана күнүнө ким канча сааттан окуганга даяр. Мен силерге айткам, 6-7 сааттан окуп алсаңар, жакшы балды үмүт өтпөй эле койсоңор болот, балдар. Чын, сөздүн ачыгы ошондой. Инстаграмыңарда кино көрүп отура бергиле, ютубтарда, стористерди, тиктокто отура бергиле, балдын кереги жок. 8 саат, 12 саат дейби, ого, 6 саат, 8 саат. Эми ар ким өзүнүн саатын өзү эсептесин. Келгиле, 5.000ди бөлөбүз. Мисалы үчүн 6 саатты көп айтып атат, мен 6га бөлөйүн. А ким өзү канча саат бөлгөнгө даяр болсо, ошого бөлсүн. Мен 6га бөлө турган болсом, 833 күн. Аябай көп, 1 жылдан ашып кетти уже. Эгерде 5.000 саатты эле ала турган болсок, биз 50%-ын алып атабыз. Профессионал бул 10.000 саат, а биз макул 50% ортодан уже баягы 200 балдан жогору алгыла десек, күнүнө 6 сааттан даярдана турган болсо, 833 күн өтүп кетет экен. Уже орто өтүп кетет ар жактан уже. Чын бар? 365 болсо, 2 жыл болуп кететпи, 416 күн. Ар кимдики ар кандай мына. Эми бул бир эле предмет болуп атат. Мына математиканы нөлдөн баштайм деп аткан болсоңор. Экинчи кыргыз тилди кошкул анда. Көрдүңөрбү? 6 саат математикадан даярдансаң, 6 саат кыргыз тилден даярдансаң, күнүнө уже 12 сааттын кетип атат да. Чынбы? 24 саат бар да бир суткада бизде. Ошондо биз укташыбыз керек еще. Уктаганда дагы нормальный 8 сааттан укташ керек, чынбы? Ошондуктан мына азыр уже даже 50%-тен ала турган болсок, силер уже 6 сааттан окуй турган болсоңор, уже үлгүрбөй атасыңар да. Араңарда көбүңөр жаңы жылдан кийинки убакытты күтүп жүрөт. Мен жаңы жыл бүткөндөн кийин баштайм даярданып дейт да. Анда эчтекеге үлгүрбөйсүңөр. Кээ бирөө немени күтөт. Агай өткөндө бир окуучулар минтип айтат, агай неме дейт. Унутуп калат экенсиң го, анан унутуп калсаң акыркы 2 ай калганда эле даярданып эле анан ошо эстеп эле кылбайсың дейт. Анан ошо 2 ай калганда, 1 ай калганда да балдар келет. Агай мен нөлдөн башташым керек деп, таблицадан баштайт элем деп келет да. Анан бар эми үйрөтөсүң да келсе. Макул да үйрөтөсүң, анан бирок мындай уже үлгүрбөй аткан өзү сезе баштайт да. Жаңы жылдан кийин келгендер дагы уже сезет. Силер уже 10 класста эле баштабай да уже өкүнө баштадыңар. 10 класстарга, 10 класс мезгилиңерде ушуну силерге айтканда, ой, мен 11 класста эле үлгүрөм деп айткансыңар көбүңөрчү. Эми азыр мына жөн эле математика кылып эле эсептесек жетпей атат. А еще мына метке тапшырам дегенде химия, биология тапшырыш керек. Чынбы? 625 күн, 416 күн. Ортого канча күн калды? 300 күн калбады. 10 ай калды да, 300 күн калды балдар. 10 айдан уже азыраак убакыт калды. 300дөн даже азыраак. А силер бул жакка 416, 625 күндү жазып атасыңар. Үлгүрбөй атасыңар. 4 сааттык тест үчүн ошончо даярданыш керекпи дешкендер бар, даярданбайм дегендер бар. Даярданбагандар даярданбай эле койсун. Мисалы үчүн университеттер бардыгы үчүн арналган эмес. То есть бардыгы үчүн эмес да университет. Көбү башка эле жумуштарга кетиш керек. Мисалы үчүн орто профессионалдуу кесиптерге барыш керек. Ошондуктан силер точно билсеңер, даярданып башташ керек да. Эми бул жерде математикалык жол менен караганда мына уже үлгүрбөй атканыңарды көрүп атасың. Бирок балдар,
башташ керек да. Баштап азыр 6 сааттан көбүңөрдүн баягы батарейкаңар жетпеши мүмкүн. Батарейка дегенде чыдай албайсыңар да. Ошондуктан биринчи такыр окубай жүргөн болсоңор, сразу 6 саатка отурганга да болбойт. Себеби бул сабак окуу, илим алуу эмеге окшош да. Баягы менин штанга көтөргөнгө окшош да. Мисалы үчүн сен сразу эле барып эле 50 килограммдык штанганы өйдө көтөрөйм десең, белиңди оорутуп аласың да. Ошондой эле сразу эле 6-7 сааттан окуйм дей турган болсоң, мээң отуруп калат сразу эле. То есть сабакты таштап коесуң да. Ошондуктан акырындык менен башташ керек. Биринчи 1 саат, 2 саат, 3 саат менен баштагыла. Анан баягы немелерди удалить этиш керек болот. TikTok'ту удалить эткиле, Instagram'ды бир аздайын удалить этесиңер. Анан дагы эмне бар? WhatsApp'ты эле калтырып удалить этиш керек да, башкача айтканда. Убакытты ортого бөлүш керек. Анан ошондо баягы причина деп сабактын башында айттым го, себеп. Колунда баласы бар кыз, аял эмне кылат? Чыгат деп атабыз, токойдон. Чыга албаса дагы ошончо аракет кылат да, жулунат да. Колунда баласы жокко караганда, баласы жок, ой, мен там студенткамын да, жашмын да деп жатып алышы мүмкүн. А баласы бар болсо, баласы үчүн кылат да. Ошол нерсе бар балдар. Эми силерге мен бул айтып аткан бала деген бул себеп, силер башка любой нерсе, атаңар үчүн, энеңер үчүн, кээ бирөөңөр балким дагы бир нерсе үчүн мындай аракет кылсаңар болот да. Ошон үчүн башташ керек. 10.000 саат теорияны дайыма эстеп, анан дагы эртең кечке чейин мен канткенде 200 плюс балл алам деген суроону өзүңөргө беришиңер керек. Кечке. Анан ошол мээге кечке ошону бергенде, суроону бергенде, анан ойлонуп башташыңар, мээ уже варианттарды сунуштайт. Муну кыл, тигини кыл, аркыны кыл, беркини кыл деп вариант мээ сунуштайт. Бул биз өзүбүздүн мээбизди ушундай инструмент катары колдонушубуз керек, ой жүгүртүпчү. А мээ негизинен ой жүгүрткөндү жаман көрөт балдар. Ой жүгүртөйүн десең эле, баягы бир нерселерди эстеп кетесиң дагы, алаксыйсың дагы, анан унутуп каласың да, башка эле нерселерди ойлоп каласың. Атайын бир маселе тууралуу отуруп алып, жарым саат, 1 саат отуруп ойлонуш өтө кыйын да. Бул тууралуу атайын критикалык ой жүгүртүү деген курс бар, балдар. Критикалык ой жүгүртүү деген бир 5-6 сабак өткөм. Ошону Telegram группага мен жөнөтүп коем, личкаңарга да жөнөтөйүн. Бир 6 сабак өтүлгөн бар да. Жарым саат кыймылдабай отуруп, бир ойду кармап практика кылган көнүгүүлөр бар. Ошолорду көрүп машыксаңар болот. Так, эми суроолоруңарды бергиле. Пока бул экинчи части бүтүп атабыз, эртең дагы улантабыз. Дагы, мен силерге мээңерге жеткенге чейин ошону жеткиришим керек да, что 50 жолу кайталаш керек, концентрация кылыш керек. Анан силер үй тапшырманы аткарып келгиле, макулбу? Суроолордон бергиле. Суроолоруңарды жазгылам. Комментарийлерге жазгылам. Суроолорго жооп берейин. Так, мен быйыл 10 класска көчөм да, ошондо мен 11 класска чейин үлгүрсөм болобу дейт, Болот. Бул сөздөрдү эртерээк угуп калдың да сен. Эми практика кылыш керек, сабак окуп башташың керек. Так, 10-12 саат сабак кылганда да эффективдүү өтпөсө, анда бекер сабак аткаранчы телефон чукуп музыка угуп дейт, окуп түшүнүүдө кайсыл китептерди окуу маанилүү дейт. Окуу түшүнүү боюнча атайын методика бар. Бул тууралуу да сүйлөшөбүз. Азыр мен кыскача жооп бере албайм. Өзүнүн методикасы бар, узун. Кантип тез даярданса болот, сиз айтып атасыз го, кеч деп. Агай менен 416 калыптыр го дейт. Биринчи акырынан даярданып баштагыла, 2 саат, 3 саат, ана кошкула да. 10 саатка чейин жеткириш керек. Анан убактым жок, анан бул тигил деп шылтоолорду айтпай окуш керек да. Видеонун башында, видео. Так, кана суроолорду бергиле. Балдар, запись кылып койдум сабакты, мен жөнөтөм. Суроолоруңарды бергиле, убакыт аз калды. Эртең улантабыз дагы.
Telegram каналда биринчи баштай турган сабактар бар балдар. Математика боюнча, логика боюнча мен сабактарды көп өтүп туруп Telegram группага да таштап койгом. Математиканы такыр түшүнбөйм, агай түшүнгөнгө аракет кылсам да билбей атат дейт. Бул баягы эме да. Аракет кылсам да келбей атат дегенде, мисалы үчүн сен кандай аракет кылып атасың? Ошону сүйлөшүшүбүз керек да, ужечи. Себеби аракет кылып атам деп кээ бир адам күнүнө ошол теманы 50 жолу кайталаса, анан мээсине кирбей болгон болсо, анан ошону аракет кылып атам деп айтса, кээ бирөө мисалы үчүн 2 жолу же 1 жолу кылып коюп түшүнбөй калса, ошону айтат да. Сен аракет кылып атам дегенде кандай? Кантип аракет кылдың? Ошону көрүш керек да. Канча жолу кайталадың мисалы үчүн бири түшүнбөгөн теманы? Элеман, жазчы. Мисалы үчүн бөлчөктөр деген теманы 10 жолу көрдүңбү кайталап? Так, жок дейт да. Көрдүңбү? Өзүң жооп берип атасың. Значит, эчтеке аракет кыла элексиң. Бөлчөктөр деген теманы 10 жолу көр. Анан мага кел түшүнбөй атам депчи. Мындай кылалы, азыр мен Telegram менен личкага дагы эме кылайын. Да, суроолоруңар калып калды, жооп бериш үчүн убакыт бүтүп атат да. Мен кайра дагы бир ссылка жөнөтөм, силер кайра кошулгула, анан бир 10 мүнөттө суроолоруңарга до конца жооп берейин. Тилек, Элеман, сен дагы кир, азыр сенин карайбыз.